Бул бүркүт башка канаттуулар сыяктуу эле жарадар болгон. Ал азыр убактылуу канаттууларды реабилитациялоо борборуна жайгаштырылган. Ал борбор Австралиянын Тасмания штатындагы Тровуна жапайы жаратылыш багында ачылган. Биз канаттууларды кабыл алгандан тарта аларды толук айнып учуп кеткенче аларга кам көрөбүз. Азыр мында 4 бүркүттү дарылап жатышат. Алардын экөө учуп баратып электр тогуна тийип жабыркашкан. Адамдардын күн санап жаңы курулуштарды, технологияларды ишке киргизүүсү жаныбарларга терс таасирин тийгизбей койбойт. Акыркы 1 жыл ичинде электр зымына 13 бүркүт илинип ток тарткан учурлар болгон. Бул өткөн жылга салыштырмалуу көп санды көрсөтөт. Жараат алган канаттууларды реабилитациялоо борборун ачуу планы бир топ жыл мурда каралган. Мында канаттуулар үчүн атайын өзүнчө павильондор курулган. Мында канаттуулар айыгып, кайра учууга даяр болгондо жаратылышка кое берилет. Бул жайдын дагы бир өзгөчөлүгү каалоочулар келип жапайы канаттууларды көрүү үчүн да шарттар каралган. Канаттууларга кам көрүп, алар аркылуу айланадагы көйгөйлөрдү талкуулап, жаныбарлар жаратылышта эмнелерге кез келип жатканын айтып чыгышууда. Ага катар эле канаттуулар айыккандан кийин аны кайра кое берүү бул өтө маанилүү. Биздин милдетибиз бул канаттууларга элчи болуу. Алдыда реабилитациялоо борборун кеңейтүү пландары да каралууда.